Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Икрамжан Илимияновдун конфискация болгон мүлкүнүн тизмеси. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илимияновду 7 жылга кесип, 1600 эсептик көрсөткүчтө 160 000 сомдун тегереги айыппул салуу менен үй мүлкүн конфискациялады. Өкүмдү 30 октябрда ишти караган судья Дамирбек Назаров чыгарды. Икрамжан Илимиянов жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылды. Өкүмгө ылайык сот бир гана Икрамжан Илимияновдун мүлкүн эмес, анын туугандарына таандык мүлктөрдү да конфискациялады. Икрамжан Илимияновдун атасы Сатар Илимияновдон Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын Шоро көчөсүндө жайгашкан номер 10 турак үй. Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын Сарыжөн көчөсүнүн 56 дарегинде жайгашкан жер аянты. Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын аймагында жайгашкан Сугат жер аянты, Кайрак жер аянты жана көп жылдык бактарактар. Ушул эле айылынын аймагынын Шоро көчөсүндөгү жайгашкан жер аянты номер 8 үй. Икрамжан Илимияновдун апасы Урулкан Илимияновдон Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын аймагында жайгашкан көп жылдык бактарактар. Бир тууганы Айсулуу Сатарова Илимияновдон Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын аймагында жайгашкан көп жылдык бактарактар. Бир тууганы Искендер Илимияновдон Исфана шаарынын Чыгыш көчөсүнүн номер 96 дарегинде жайгашкан турак үй. Бир тууганы Райымжан Илимияновдон Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын аймагында жайгашкан Айыл Чарба багытында колдонулган жер. Бир тууганы Айбарчын Илимияновдон Сокулук районунун Фрунзе айылында жайгашкан 3 айдоо жер аянты. Бир тууганы Зулкайнар Илимияновдон Сокулук районунун Фрунзе айылында жайгашкан айдоо жер аянты. Бишкектеги Ак Өргө конушунда жайгашкан номер 83 дарегинде жер аянты. Икрамжан Илимияновдон Бишкектин Ак Өргө конушунун Ташрабат көчөсүндө 1 дарегинде жайгашкан турак үйү. Баткен облусунун Лейлик районунда Катыраң айылынын аймагында жайгашкан көп жылдык бактарактар. 2007 жылы чыккан Lexus 470 автоунаасы. Сокулук районунун Студенческий айылынын Артезиан көчөсүндө катталган Азия Агроэкспорт ЖЧКсынын таандык мүлктөрү кайсыл жерде турса жана кандай максатта колдонулуп жатканына карабастан. Бишкектин Баба Ата көчөсү номер 87 үй дарегинде катталган Аброр чайхана. Чүй облусунун Москва районунун Шопоков айылындагы Машина куруу көчөсү 1 дарегинде жайгашкан жер участогу. Чүй облусунун Москва районунун Шопоков айылындагы Машина куруу көчөсү 26 дарегинде жайгашкан картон заводу. Жубайы Анаркүл Шамурзаевадан Бишкектин Чүй проспекттеги 245 дарегинде жайгашкан Батири. Ушул эле дарек боюнча катталган автоунаа токтотуучу жайы. Абдыманап Бекматовдон Сокулук районунун Студенческий айылынын Разная көчөсүндө катталган жылкы багууга ылайыкташкан комплекс номер жок жер аянты.